Наш бизнес уже готов перерабатывать на территории Кыргызской республики. Биздин бизнес чийки затты кайра иштетип сатууга даяр. Сырьёну чет өлкөдөн кайра иштетип келүүгө муктаждык калган жок. Ишкерлер жол чыгымдары, логистика, үчүнчү компаниялардын кайра иштетүүсүнө каражат төлөп келишкен. Азыркы учурда биздин компаниялар атаандаштыкка туруштук берип, өлкө аймагында эле кайра иштете алышат. Эми баалуу металлдарды жана аны камтыган сырьёлук товарларды 500 килограммдан ашык эмес көлөмдө Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө чектөө киргизилди. Наши предприниматели могут без проблем вывозить с территории Кыргызской республики. Биздин ишкерлер тоскоолдуксуз эле чек арадан өтө алышат. Эгер кайра иштетүүнүн айрым түрлөрү Кыргызстанда жок болсо, 500 килограмм көлөмдө алып чыкса болот. Буга салык салынбайт. Убактылуу чектөө ишкердикти колдоо максатын көздөйт. Мисалы, өлкөнүн зергердик тармагы сырьёну өз алдынча иштетүүгө чамасы жетет. ЕЭПтин зергерлер бирикмеси муну ата мекендик өндүрүүчүлөргө камкордук катары баалашат. Министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган бул чара ата мекендик өндүрүүчүлөр үчүн реалдуу колдоо. Ишкерлер Кыргызстандын алтын буюмдарынын жарым фабрикаттарын жана курама тетиктерин дүйнөлүк белгилүү заводдорго арзан баада тапшырык кыла алышат. Ал эми биздин ата мекендик заводдордо алардан даяр зер буюмдарын чогултууга болот. Мындай кадамдын Кыргызстан үчүн бир топ жакшы жактары бар. Бул импортту алмаштыруу, кошумча жумуш орундарын түзүү, баанын төмөндөшүнөн улам зер буюмдарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу. Мындан тышкары токтом казылып алынган баалуу металлдарды ички кайра иштетүү шарттарын өнүктүрүүгө, улуттук дүң продукцияны жана баалуу металлдарды сатууда кошумча наркты көбөйтүүгө өлгө түзөт. Кыргызстандын аймагынан баалуу металлдарды жана баалуу металлдарды камтыган товарларды ташып чыгууга сандык чектөөлөрдү киргизүү жөнүндө токтом ата мекендик зергер буюмдардын өндүрүүнү көбөйтүүгө, дүкөн текчелеринде зер буюмдардын түрлөрүн кеңейтүүгө жана биздин продукциялар менен ар кандай табитти канааттандырууга мүмкүндүк берет. Азыр дүйнө жүзүндө чоң кризистер абалы болуп калып атат. Ошондуктан ар бир мамлекет кандай бир өз мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп жатышат. Ошонун арасында биз өзүбүз дагы кандай бир жана чараларды көргөз керек. Тилекке каршы көп учурларда биз кечигип калып атабыз. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн өнүккөн үчүн, экономикасы көтөрүш үчүн өнүгүү боюнча жанагындай иш чаралар туура болуш керек. Экономика жана коммерция министрлигине токтом күчүнө кирген күнүнөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен убактылуу тыюу салынгандыгы жөнүндө Дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык комиссиясына белгиленген тартипте кабарлоосу тапшырылды. Сайфуддин Мурзаев, Надежда Усова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.